1992 yıldan Kırgızstan'a Sevat bilim berүү liseyleri kele başlagandan tartıp men oşol liseylerden okuu tarbiyeleştirip men tanışıp жүрөм. Bir gana bizdin mamleketde emes Türkiyada jana başka өлkөлөрдө bu liseylerden жүрgүzгөн işleri menen tanıştığım var. Anan oşolordun bardığın görüp durup bu bilim berүү sisteması bu Kırgızstan'a gana emes dünyaga köp жаңылыктарды алып келди да. Бұл жаңылыктары эмнеси менен байланышат. Эң биринчи кезекте бул билимдүү балдарды ошо билимин көтөрүүгө чоң аракет кылгандыгы менен англис тилиндеги бу дүйнөлүк жанагы Оксфорд сыяктуу университеттердин программасы менен окуткандыгы менен анан ошол көп тилди үйрөткөнү менен кыргыз, түрк, орус, англис тилдеринде бирдей сүйлөп чыккандыгы менен айрымлат да. Анан бизге Кыргызстанга кийин гана кирип жатат азыр кыргыз мектептериндечи. Булар биринчи жолу ошо жылдардан тартып эле видео сабактарды киргизген, окутуунун видео системасын, интерактивдүү доска дегендерди киргизген, анан окуу программаларын, окуу китептерин аябай жаңыланган да. Анан ошолордун натыйжасы тез эле көрүнө баштаганда бир 2-3 жылдан кийин эле bu liseyde okuyan balдар ошол дүйнөлүк билим жарыштарында чоң ийгиликтерди жаратканда. Менин балдарым дагы 2 кызым, 1 оолум ошол лицейлерде окушту. Андан ары ошол улуттук университеттерде, Түркияда жана ошол башка жогорку окуу жайларында кыйналбай билим алышты да. Ошол базалык билими жакшы болду да. Ошондуктан мен бул лицейлердин Кыргызстанда дагы мындан ары аракеттенүүсүн, мындан ары да чоң ийгиликтерди жарата берсин каалар элем да. Анан ушундай шартта ошол лицейлерге 20 жылдан ашык жетекчилик кылган ошол Орхон Инандынын жоголуп жатышы, анан дарексиз болуп жаткандыгы, деги эле ошо Кыргызстандын жаранынын ошол белгисиз кырдаалда жок болуп жатышты аябай өкүндүрөт да. Ошондуктан бул системасы Кыргызстанда жашаш керек деп ойлойм. Кыргызстандын билим берүү тармагына баягы канчалык көп жактуу болсо, ошончо ийгиликтер боло берет. Окуучулардын тандоосуна, ата-энелердин тандоосуна көп мүмкүнчүлүк берет да. Мына ошол биздин тандообуз ошол кыргыз түрк лицейлери болгон, ошолордун биздин бир жарым кылымдык тагдырыбыз мына ошол лицейлер менен байланганда жана ошол лицейлердин мындан аркы аракеттенүүсүн, мындан ары да Кыргыздын көптөгөн жаштарына, балдарына билим берүүсүн каалар элем.